Белгилүү болгондой 22 марттан тарта коронавирус илдетине чалдыккандар республиканын 3 облусунда катталгандыгына байланыштуу өлкө аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Буга ылайык үйдөн чыкпай отуруу сунушталат. Тыюу салынбаган тизмеге кирген ишкана ээлерине аралыктан иштөө тартиби же иштеги кызматкерлердин санын кыскартуу сунушталат. Ал эми оорукана, бейтапкана жана амбулатория клиникалары кадимки тартипте иштөөдө. Өтө маанилүү делген мамлекеттик ишканалар жана коммуналдык инфраструктуралар кадимкидей иштеп жатышат. Эгер негиздүү себептер болсо иштей баштаган посттордон тоскоолдуксуз өтүүгө болот. 22 марттан тарта өлкө аймагынын 7 облусунда 14 санитардык карантиндик пост иштей баштады. Баткен облусунда 1 пост, Караван айылы. Жалал Абад облусунда 1 пост, Чичкан посту. Ош облусунда 4 пост, Кара Суу районунун Жапалак, Фуркат жана Мада айылдары, Өзгөн районунун Ана Кызыл айылы. Талас облусунда 1 пост, Талас районунун Көпүрө базар айылы. Нарын облусунда 1 пост, Кочкор районунун Сарычат айылы. Ысык Көл облусунда 1 пост, Кубакы посту. Чүй облусунда 5 пост, Сосновка, Маловодная, Киркшолк, Ак жол жана Алматы айланма жол посттору. Санитардык карантиндик посттор 2 нөөмөттө күнү түнү иштешет. Аталган посттордо өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери, жергиликтүү бийлик органдары болот. Ал эми Борбор калаада көчөгө чыккан жарандардын саны кыйла азайганы менен көчөдө адам жок деп айтууга болбойт. Алар үйдө отур деген эрежеге баш ийбей жаткандарбы десек, көбүнчөсү калган иштерин бүтүрүп үйлөрүнө шашып бараткандар экен. Шаарда эле маска издеп жүрөм, фильтрный. Мен банкка барыш керек болуп ошон үчүн чыктым. Ошо үйдөн чыкпай эле отурабыз. Бүгүн эле чыгып келдим. Карточкамды текшерип келейин деп эле. Сактанабыз болушунча. Тамактын иштеп жатабыз. Өлкөдө болуп жаткан учурдагы кырдаалга байланыштуу үйдө бош отургандан зеригип жатсаңыз, онлайн окуу, спорт менен машыгуу жана башка пайдалуу кеңештерди адистер сунуштап жатышат. Ал эми медиа жылдыздар колдуу эрежеге ылайык туура жуунун флешмобун социалдык баракчаларында жарыялап, позитивдүү маанай жаратуунун аракетин көрүшүүдө. 11, 10, 11, 12. На 12. Он оки? Да. Друзья, в общем, мойте руки, будьте здоровы, берегите себя и желательно не выходите никуда, мы справимся. 14. 15. Все время. 16. Все, что ли? В общем, ребят, не болейте и самое главное, мойте руки, все будет хорошо. В общем, я досчитал до 13, насколько досчитаете, вы пишите в комментариях, ну и лучше снимите это, мне кажется, так людям будет намного полезнее. 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Бул кырдаалды жарандар түшүнүү менен кабыл албаса, жыйынтык чыгаруу жеңилге турбайт. Андыктан ар бир айтылган кеңешке кулак түрүп, эрежелерге баш ийүүгө биринчи вице-премьер министр дагы чакырат. Өзгөчө кырдаалдар режиминде дагы карантин болуп, биздин элдерибизде эч кандай бир муктаждыгы жок эле башка жактарга барууга, эл көп чогулган жерлерге барууга тыюу салуу иштери жүргүзүлөт. Мамлекеттик органдар, бизнес чөйрөсү, экономикалык иштер менен алектенген сатып алуу же болбосо кайсы бир региондорго, Кыргызстанга тамак аштарды ташуу маселелерин эч кандай тыюу болбойт. Булар күндөлүк буга чейин кандай иштей турган болсо, максималдуу түрдө ошого жакын шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттик органдар иштешет. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарга балдары менен сейилдөөдөн, коомдук жайларга баруудан жана конокко баруудан баш тартууга дагы бир ирет чакырат. Кээ бирлери бул карантинди достору жана туугандары менен барлашуу убактысы катары кабыл алышууда. Негизи мындай учурда ата-энелер изоляцияга жана санитардык чараларга жоопкерчилик менен мамиле кылышуу шарт. Андыктан эгерде өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугу сиз үчүн маанилүү болсо, үйдө отурууга чакырабыз. Айза Камчыбекова, Нуртан Карипбеков, Пирамида.